Жануарлардын абалын көрсөң абдан кейиштүү. Алар үчүн түрмө, кордук, зомбулук ал жерде. Жануарлар үчүн зоопарктар түрмө экенин айтып, аларды бошотууну жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев талап кылды. Ал 45 өлкөдө зоопарк жабылганын билдирип, кыргыз бийлигинде ошол кадамга барууга үндөдү. Каракол менен Оштогу жануарларга боштондук. Кой бериңиздер бардыгын. Зоопарктарга тыюу салалы, аларды барып алып, оюн зоок кылып, көсөтүп, андай кордук болбойт. Бүт дүйнө азыр ошого кетип атат. Ошон үчүн ошо эки зоопаркты жоюп, көчмө жана цирктерге дагы, бул цирктерге дагы жануарларды ойногонго жана оюн зоок кылып, аны тамаша кылганга барына тыюу салыш керек дагы. Алар ошо коруктарда, токойлордо жүрүшсүн. Депутаттын бул маселени көтөрүшүнө буга чейин соц тармакта кыргыз мамлекеттик цирктеги төөлөрдүн жүдөгөн акыбалдагы видеосу тараганы себеп болгон. Видеодо түлөгөн буттарын тиштеп турган төөлөрдү көрүүгө болот. Кыргызстанда эки зоопарк болсо, бири Караколдо, экинчисин жеке ишкер Ошто 7 жыл мурун ачкан. Ал депутаттын айткан пикирине кошулбайт. Жануарларды карабай койгондорду жазаласын, бирок башкаларга тийишпесин дейт. 40 жыл канаттуулар менен иштегенин айтып, ардактуу эс алууга чыкканда көңүлүнө жаккан иш менен иштеп жатканын билдирди. Жакшы турады. Молодец, красавчик. Бул жерден пайда таппай турганын кошумчалап, жаш балдарга жануарлардын кулк мүнөзүн, алар жөнүндө кеңири маалымат берип, жануарларды сүйүүгө чакырып келгенин кошумчалады. Мехир менен карамаса хайванга. Жануарларга мээри менен карабаса пайда жок болот. Бул жерде иштеш үчүн фанат болуш керек. Табиатты, жануарларды жакшы көргөн адамдар эч качан жаныбар, канаттууларга ырайымсыз мамиле кылбайт. Мен ошондой балдар менен иштеймин. Бизге наразы болгондор да жок. Күн сайын 7000 чыгаша кетирип, тамак ашын, дарысын камсыздап турабыз. Депутаттын жабсын деген пикирине кошулбайм. Себеби бул жерден пайда таппайм. Хобби катары иштетем. Катта жаштагы адам, 70тен өткөн адам. Оштогу зоопаркта 30дан ашык жануардын түрү бар. Бул жерге күн сайын көп дегенде 100дөн ашык адам келет. Мындай иштегендер жануарлар менен балдарындай ойноп, бири-бирине көнүп калганын айтышат. 3 адам иштейбиз. Мен ушу животныйларды полный өзүм занимать этем. Күндө буларды карайбыз, чөмүктүрө турган чөмүктүрөбүз. Мисалы ветеринарный службаларыбыз бар, келип карашат, мисалы кайсы жануар урубайтабы, бардыгын текшерип көзөмөлдөп турабыз. Бардык жануарлар эле түлөйт. Мисалы канаттуулар деле өзүнүн перияларын ташташат. Мисалы мына карышкалар түлөп атат азыркы убакта, аю эми түлөп баштайт. Булардын мисалы бардык табиатта бардык жануарлар эле түлөйт да. Коомчулукка зоопарктар жабылышы керекпи же ишин улантканы оңбу деген суроо салдык. Жабылсын дегендер да, иштеши керек, өнүктүрөлү дегендер да болду. Жануарларды көргөлү зоопаркка жаш балдар, адамдар келет. Ал кандай шартта багылат, бул башка маселе, көзөмөлдөш керек. Бирок жабылышына каршымын. Аларды жакшы караш керек, ошол себептен ал кой бериш керек деп ойлойм. Төрөлү. Наоборот, зоопарктын тазалыгын, сан гигиенасын бардыгын сактап, талапка ылайыктуу кылып, наоборот, кайра балдардагы көрүп, ошолорду эмне кылыш керек да, тарбия алыш керек, көрүшү керек. Жануарларды бошотуп, өздөрүн эркиндикке чыгарып, ошону красный кызыл китепке жазып, көзөмөл алууга зарыл эмес деп ойлойм. Зоопаркта жануарларды көрүп, көбүнүн неме болот, жүрөгүң ооруйт. Озондо бийлегендей болот да, жанынан өссөңчү. Африкадан келген жануарлар, башка жерден Европадан келген жануарлар бар. Аларды жаш балдар көрүш керек да. Бул эми болбогон нерсе го деп ойлойм. Экология боюнча эксперт Камал Сооронкулов болсо, цирктерде жануарларды кармоого каршы экенин билдирди. Себеби ал жерде жануарлар кыйналып кеткен учурлар көп дейт. Ал эми зоопарктарда буга чейин жарат алган жапайы жануарларды сакайтып, жардам берген учурлар бар экенин билдирип, реабилитациялык зоопарктарды колдой турганын кошумчалады. Реабилитационный центрде карагандарды биз кантип кыскартабыз? Анда ким карайт ошол жарадар жануарларды? Ошон үчүн андай кандай десем, зоопарктар реабилитационный центрлерди калтырышыбыз керек, мен оюм ошондой. Эми Оштогу зоопарк боюнча мен кабарым жок экен. Эксперттердин айтымында, эгер зоопарктар жабылып калса, жануарларды жаратылышка кое берүү дагы маселе жаратышы мүмкүн. Себеби алар колго үйрөтүлгөндүктөн эл жашаган аймакка келип, адамга кол салуусу да ыктымал дешет. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.
Эми суу өткөндө эми балдар ойношсун деп тазалап коебуз, жамгыр токтогон маалда. Баягы үйдөн тамчылаганда тык эми жогорудон төмөн түшкөндө эми доош чыгып атты да. Ушундай кылып некачественный кылып уруп коюшту да. Ар жамгыр жаган сайын ар бир жерлерден суу Кара Суу районундагы номер 109 Абдыразак Муратов атындагы орто мектебинин жаңы имараты өткөн жылдын 10 октябрында пайдаланууга берилген. Жаңы имаратка 6 ай болбой жатып, чатырынан суу тама баштады. Мектептин бир кабатында 9 бөлмө болсо, анын 4-өсүнөн суу тамат. 12 апрель күнү жааган жамгырда Дилбар Шаева 2 саатын өтүп жаткан. Улам тамган суудан улам бөлмөдө жарык өчүп калганын айтты. Эме сумкам коюп анан эмерегим алайсың, мындай сууланышып калыптыр. Бул эмне сууланып калды, өзүмө-өзүм мындай мен жамгырда келгенге деген ой менен мындай кылсам, мындайынан сыркы агып туруп мына жерге чыкты. Анан кийин мына эртегечке тамчы таматат дейт. Анан карасак кадимде баягы үйдөн тамчылаганда тык эми жогорудон төмөн түшкөндө эми доош чыгып атты да. Ошентип неме болуп тамчы тамат. Анан бул жерден немерак бүтүп калган экен, чалараак мына жерден неме өтөт экен десек, свет өчүп калдыга чейин. Имаратты курууга Ас-Сафа коомдук фонду демөөрчүлүк кылган. Мектеп 500 окуучуга ылайыкташкан. Учурда 370 бала билим алууда. 4 бөлмөдөн сырткары спорт залдын чатырынан да суу өтөт. Залдын чатыры жөнөкөй тинике менен жабылган. Жамгыр суулары дуалдарга из калтырганын көрүүгө болот. 5-6 жерден өтүп атат. Былтыр оңдоо деле баары өтүп атат, оңдогонуна карабайлы. Тиникенин сапасыздыгы же эмнеден ошо куруучулар сапасыз тиникеден жапкан ошодон себебинен өтүп атабын билбейбиз да эми. Ошо 5-6 жерден өтөт спорт залдан. Анан мектептерден аны өтөт 2 класста. Эми суу өткөндө эми балдар ойношсун деп тазалап коебуз, жамгыр токтогон маалда. Жамгыр жааш менен мектептин спорт залынын бир канча жеринен тамчы тамат. Спорт залга кирген жамгыр суусун мектеп жамааты өздөрү тазалашын билдирди. Ал эми бул болсо кечеги жааган жамгырдын суусун тазалоодон калган пол жугуштар. Бул мектеп Каттаталдык айыл өкмөтүндөгү Эшме айылында жайгашкан. Айылда 200дөн ашуун түтүн бар. Жашоочулар эми гана заманбап билим уясына жетиштик дегенде, мынтип чатырынан суу тамууда. Тургундар маселе эски мектептен айырмаланбай, көйгөй курч бойдон калганын белгилешет. Мөөнөт бүткөндөн кийин бул сентябрь мөөнөт бүтөт да булардын араптардын. Бүткөндөн кийин айыл өкмөткө калат, айыл өкмөт күчү жетпейт о. Резки 1 жылда жаап беришкечи. Буну санаса кыршанын өзүнө 1,5 миллион акча кетет экен. 1,5 миллион акчаны айыл өкмөт, биздин айыл өкмөт, кичинекей айыл өкмөт онча пул таап бере албайт да. Сентябрь үчүн кепилдик берген олар. Бизде кагаздары бар. Азыр эми болсо көрсөтөм кагаздарын деле. Окуганга дагы мүмкүнчүлүк болбой атат. Суу тынбай эле тамчылап атат да, мына буруштарда мына бардык суу азыр. Айылдын эли бардык эле күбө. Ошо былтыр ачылышы болгон маалда биздин губернатор, Ош областынын губернатору дагы келген. Бүт бар эле билет, кабары бар. Ошондон бери эч кандай реакция болгон жок. Бул элек. Өзү уларды көзөмөлдөгөн орган жок болуп калды буну куруп аткандачы. Булар бейөкмөт уюм экенде биздин өкмөт дагы көзөмөлдөй албай, булар коркутушкан. Эгер көзөмөлдөсөңөр мектеп курулбай калат. Анан өздөрү калашынча жешти жегени. Мектепке демөөрчү Ас-Сафа коомдук фонду болгону менен курган компания башка. Имаратты канча сомго курушкан, сапатына ким жооп берет? Мындай суроолор баарыбызды кызыктырганы менен аны эч ким билбейт экен. Каттаталдык айыл өкмөтүнүн башчысы имарат эксплуатациядан өтө электигин билдирди. Мыйзам боюнча ал туура эмес болот, туура эле. Мыйзам боюнча эксплуатацияга передачага кол коюлуп, мектептин директору, айыл өкмөт ошо курган комиссиянын составы кол коюлгандан кийин эксплуатацияга берилиш керек эле. Ас-Сафа коомдук бирикмесине кат жибергенбиз. Ушундай чатырынан тамчы агып кетти, жамгыр жааганда суу агып атат экен деген маалымат бергенибизде алар айтышты. Биз барганда текшерип өзүбүз орусча айтканда доделаем дейт да. 2022 жылы Ош облусунун аймагында 5 мектеп жаңыдан салынып, колдонула баштаган. Мындан сырткары 3 мектепке кошумча имарат салынган. Нургелди Каныбекұлы, Азам Бузуриков, Бейтарап, Ош облусу.